Парламенттин бүгүнкү жыйыны өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө эскертүү берүү менен башталды. Отурум башталаарда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жыйынга толук даярданып келүүсүн талап кылды. Ошондой эле айрым бейтартип аткаминерлердин айынан парламент менен өкмөттүн ортосунда жарака кетип, жагымсыз жагдайлар түзүлгөн учурлар жок эместигин, жумушуна жоопкерчиликсиз мамиле кылган кызматкерлерге өкмөт башчылары сөзсүз чара көрүшү керек. Чара көрүлбөсө Жогорку Кеңеш тиешелүү иштерди алып барууга укуктуу экенин белгиледи. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, андыктан биздин жыйындарга дайыма даярданып, парламентке жогору көңүл бөлүп, маани менен келиңиздер бул жерде. Антпесеңиздер, мына өткөндө көрдүңүздөр, мыйзам долбоорлорунун чийки баяндамачылар суроолорго жооп бере албайт. Мурдун каер десе бутун көрсөтөт. Ошентип отуруп, мына эки мыйзам күн тартибинен алынды, бири өткөн жок. Андан соң парламентарийлерге өкмөттүн 2024-2025 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдыгы, мектепке чейинки жана билим берүү чөйрөсүндөгү абал жөнүндө маалымат берилди. Андан кийин жыйын суроо жооп иретинде уланды. Борбордо калктын саны өсүп жаткандыктан жаңы мектептерди куруу зарылчылыгы бар. Буга бир класста 40-50дөн ашык окуучунун отурганы себеп. Бул маселени көтөргөн депутат Дастан Бекешев мунун айынан балдар сапаттуу билим ала албай жатышканын айтып чыкты. Bir жолу өкмөт жардам берди, 15 мектеп курулду. Андан бери бир дагы мектеп курулбай эле. Мүмкүн 1-2 мэрия өзү куруп атат. Бирок бул өтө жетишпей жатат. Себеби үйлөр көп кабаттуу өтө көп курулуп атат. Уруксатты берип атабыз. А каерде балдар окуйт, даже эч ким ойлонбой эле да. Мына мен Октябрь районунду кыдырдым. Таң калдым да. Bir класста 50 бала окуганда мугалим бир сабакта билимди, жакшы билимди вообще бере албайт. Эгерде көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча алдын алуу бизге планды көрсөтөт. Анан кийин биз азыр ал жерде квадрат метрине канча квартира болот, канча адам жашайт деп, ошого жараша биз милдеттүү түрдө курулуш компанияларга биз соц объекти курасыңар, бала бакча, мектеп жана башка соц объект курганга ушундай нормаларды биз иштеп чыгып атабыз. Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан $50 миллион ратификация алып келебиз. Ошол акчанын баарын урматтуу президентибиз Бишкек шаарында кошумча мектептерди жана имараттарды салуу боюнча тапшырма берилди. Отурумдун жүрүшүндө төрага Нурланбек Шакиев мамлекеттик курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаевду өзгөчөлөнбөй өз ордун билүүгө чакырды. Себеби ага чейин эл өкүлү Марат Мураталиев мам курулуштун жетекчисинин орун басары өз укугунан аша чаап, анын ишине кийлигишкенин айткан. Парламентарийлер муну мыйзам бузуу катары баалап, жооп берүүсүн талап кылышкан. Айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдоо жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Өткөн жылы жылуулук электр борборундагы авария кала тургундарын кыштын ызгаардуу суугунда жылуулуксуз калтырган. Мындан улам депутаттар учурдун орчундуу маселеси болгон жептин кышка даярдыгын, көмүрдүн баасын такташты. Быйыл кандай ТЭЦтин абалы? Даярдык кандай? Былтыр билесиз, анча-мынча айрым жетекчилердин шалаклыгынан миллиарддаган чыгым болгон. Ошонун аягы эмне болду? Быйыл кандай даярдандыңыздар? Азыр 3-чү блогун айтып кеттим, 100% бүттү. 4-чү блогу 80%, азыр жыл айдын аягына чейин бүтөт. Буюрса, эми техника болгондон кийин биз азыр быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу айтып атам, акча каражатта жакшы бөлүндү. Баягы айтылып аткан бүт кемчиликтердин баарын азыр орундатып атабыз. Мүчүлүштөр болбойт деп эле
ишендирип кете алабыз. Министрдин маалыматына ылайык, ушул жылдын 1-октябрына карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,33 миллиард метр кубту түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу суунун көлөмү 1,289 миллиард метр кубка көп чогулган. Ошондой эле жыйында 2 күндөн бери кала тургундарын тынчсыздандырган жол киренин жогорулатуу сунушу боюнча да маалымат берилди. Эл аралык тажрыйбаны көтөрсөк, негизинен ушул накталай төлөмдөр көлөмү мында 100%, 200% жогору болот экен да. Ошондо элдер көбүнчө ошо накталай эмес төлөмдөргө өтөт деген максатта кылынып атат бүгүнкү күндө. Накталай эместин тарифи канча калды суммасы? 17 сом бойдон калат, ал өзгөрүлбөйт. Мындан сырткары агартуу тармагындагы китептердин жетишсиздиги, аймактардагы мектептердин ремонту, мугалимдердин жумуштан алынуусу, көмүрдүн баасы, газ маселеси, калаадагы ыш көйгөйү, шаардагы транспорт маселеси сыяктуу бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр талкууланды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.